Кара Буура мамлекеттик жаратылыш паркынын жалпы аянты 61.771 гектарды түзөт. Ага жергиликтүү фермерлердин басымдуу бөлүгүнүн чарбачылыгы тыгыз байланышта. Малдын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу жайыт аянттарынын жетишсиздиги пайда болуп, көп жылдык табигый чөптөрдүн азайышы көйгөйгө айланууда. Жергиликтүү калкка, фермерлерге экологияны бузбоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү биринчи максатыбыз. Экинчиси ошол жердеги жайыт жерлерин туура пайдалануу. Азыр жылдан жылга малдын саны көбөйүп, жайыт жерлер ошол эле бойдон турат. Калкка, жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, малдын асыл тукумдуу малдын санын көбөйтүп, сандан сапатка өтө турган убакыт келди. Бул иш-чара Кара Буура мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагындагы чектелген чарбалык зонадагы жайыт аймактарынын асылдуулугун жогорулатууга багытталды. Биздин Кара Буура мамлекеттик жаратылыш паркына зона айлык мүмөт менен чектешебиз да. Ана ошол жердеги тургундардын, фермерлердин, малчылардын малдары жайылат да. Анан баягы билесиздер, Кыргызстан боюнча жерлер баягы деградацияга учурап атат да. Аны ошонун алдын алуу боюнча биз бүгүнкү семинарды өтүп атабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө жайыт аянттарын жакшыртуу боюнча сунуштар айтылды, талкуулар болду. Анда жайыт чөптөрүнүн үрөөнүн себеби малды санына эмес сапатына көңүл буруу жагдайлары белгиленди. Алыскы жайыт, жакынкы ички жайыт болуп бөлүнөт. Бул жаратылыш парк менен бүгүнкү өтүп аткан семинар абдан талкуу жакшы болуп атат. Негизги немеде азыр элдин баары мал чарбачылык менен алектенип калды. Жайыттардын тарыхына байланыштуу биз ушу парктын жерине барган малчылар менен жаратылыш парк менен негизи мыйзамдуу түрдө сүйлөшүүлөр жолу менен, макулдашуу жолу менен иш алып барабыз. Жайыттардагы көйгөйлөрдү алдын алууну көздөгөн семинар Кара Буура мамлекеттик жаратылыш паркынын кызматкерлери тарабынан өткөрүлдү. Негизинен табигый жайыттарды сактоо үчүн жапа-тырмак аракет көрүү натыйжалуу. Бактыгүл Дүйшөнова, Мелис Элебесов, Урмат Угдурбек уулу, Айтматов району.